Mehrimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Бардык атак, даңк, мактоо, даңаза жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы, берекеси Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына, бизге чейин ислам дин деп тутунуп, ыйман менен азыктанып өтүп кеткен улуу алтын муунга. Бүгүнкү биздин сабагыбызды үйүнүн төрүндөгү сыналгынын карегинен көзүн үзбөй тиктеп күтүп олтургандарга. Сабагыбызды сиздерге жеткирүүдө сиздерге көрүнбөй экрандын сыртында, сиздерге көрүнбөй эбегейсиз чоң эмгек кылып сабагыбызды тартып сиздерге жеткирип жаткан YouTube каналынын эмгек жамаатына жана жетекчилигине. Биздин сабактарыбызды көрүп бааралайын. Аз да болсо бир үлгү алып, өзүмдү, жашоомду оңдойын деп изибизден, чыйырыбыздан басып келе жаткан келечек муунга да Аллах Тааланын түгөнгүс мээрими жана тынчтык болсун. Арыбаңыздар. Барсыздарбы? Туткан орозоңуздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Бул күнгө жеткен да бар, жетпеген да бар. Андыктан ушул күнгө жетип калганыбызга шүгүр кылуубуздун өзү чоң ибадат. Бүгүнкү сабагыбыздын темасын Рамазанда 4 нерсеге аябай катуу көңүл буруң. Ыйык Рамазан айда ар ким ар кандай нерсеге көңүл бурат. Бирөө орозом жеңил өтсүн деп сыналгыдан жалаң спорт каналын казып чукуласа, бирөө жаныбарлар дүйнөсүн, бирөө дагы бир сериалдарды көрүү менен алек. Бирок пайгамбарыбыз ыйык Рамазан айда 4 нерсеге аябай катуу көңүл бургула. Кадалып калгыла ошол жерге. Ошону менен алек болуп кал. Ошол 4 нерсе менен азыктанып кал күндүзгү күнүңдө, деди пайгамбарыбыз. Анда сөз башынан болсун. Жакшылап кулак салып, тыңдап, укканыңыздан кийин аны жүзөгө ашырып, амал кылып жашап, анан өзгөлөргө жеткирүүдө сизге дагы Аллах Таала күч кубат берсин. Пайгамбарыбыз: "Я эйюханнас, кад аваллакум шахрун азим, шахрун мубарак." Эй адамдар, силерге улуу ай кирип келбедиби? Куттарыган берекелүү ай бул. Карабайсызбы, пайгамбар ыйык Рамазан айды кантип сыпаттап атат. Биз Рамазандын кирип келгенине чочуп кеткендерибиз да болду. Рамазанбы деп. Орозо кирип калдыбы чын эле? Такыр сезбептирмин. Ал Рамазандын кирип келгендигин сезбегендердин көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү ай эсепти билбегендиги. Пайгамбарыбыз: "Кат аваллакум шахрун азим ва шахрун мубарак." Силерге өтө улуу ай келди. Куттарыган берекелүү ай келди. Улуу башка, береке деген сөз башка да. Улуу деген анын ичиндеги сооптордун баары улуу. Айткан сөзүңүз да улуу да. Жакшы эле сөз сүйлөсөңүз. Жаман сөз сүйлөсөңүз да күнөөсү улуу, күнөөсү чоң деген сөз. Куттарыган берекелүү ай деген сиздин бир айткан сөзүңүздү Аллах Таала бир сөз айтты, бир таспих айтты деп жазбайт. Пайгамбарыбыз ыйык Рамазан айдагы жасалган жакшы иштерге Аллах Таала 10дон 700ге чейин соопторду эселентип жазат деди. Ошондон пайгамбарыбыз: "Силерге куттарыган берекелүү ай келди. Аллах Таалам сиздин дагы намаздарыңызды, жана башка жасап жаткан ибадаттарыңызды, айтор турмуш тиричилигиңиздин баарын
берекелі болсын. Шахрун фихи лейла хайрун мин әлфи шахр. Бұл ыйык Рамазан айтын ақырқы 10 түнінде bir түн жашырылған. Қадыр түн деген. Ал қадыр түні жоқ 1000 айдағы ибадаттан артығырақ. Ова. Ошыл ыйык Рамазан айтын ақырқы 10 түнінде жашырылған, қадыр түнде жасалған ибадаттың собы қадыр түні жоқ 1000 айдағы жасалған ибадаттан артығырақ. Мына ошон үчүн пайгамбарыбыз кут дарыган берекелүү ай деди. Сиздин кадыр түндөгү жасаган 1 сааттык ибадатыңызды, же жарым сааттык ибадатыңызды, же 5 мүнөттүк ибадатыңызды, же 1 сындырым нан бергениңизди бирөөгө, же 1 чай куюм суу берип, же тамак берип, кимдир бирөөгө жардам берип, ооз ачтырып койгонуңузду Аллах Таала кадыр түнү жок 1000 айдын ибадатынан, кадыр түнү жок 1000 ай кайрымдуулук кылгандан артыгыраак кылып атат. Шахрун жаалаллаху сиямаху фарида. Ыйык Рамазан айдын күндүзгү күнүндөгү орозо тутууну Аллах Таала бизге милдеттүү кылды. Милдеттүү дегени фарз, кыйшаюусуз тутушубуз керек. Өтө катуу орозо тута албай турган деңгээлде ооруп эле калбасак, же болбосо кош бойлуу аял эгер тута турган болсо, ичиндеги түйүлдүккө зыян кете турган болсо, бала эмизген аял орозо тута турган болсо, көкүрөгүндөгү сүтү азайып, ымыркай ыйлап, курсагы тойбой кала турган деңгээлде болуп кала турган болсо, ушул учурда гана Аллах Таала ооз ачууга уруксат берди. Андан башкаларыбыздын баары, менин мисалы иштеп жаткан ишим талапка жооп бербейт, мен көпчүлүк менен иштейм, ал жерде ар кандай сөздөр болот, анан ачыгын айтыш керек, орозону кыйнап коембу деген шылтоолор. 90го чыккан аксакалдан сурагылачы, орозонун кыйналып, мүңкүрөп жолдун четинде жатканын көрдүңүзбү деп. Бул орозону кыйнап коем деген, орозо тутпайм деле деген сөздүн мындай кагазга уралып сүйлөнгөнү бул. Орозо эч качан кыйналбайт. Ден соолугуңуз чыңбы, тирүүсүзбү, азыр мен угуп көрүп амансызбы, барсызбы, демек сиз орозо тутушуңуз керек. Ва кыяма лейлихи татаввуа. Ыйык Рамазан айдын түнкү ибадаттарын, мисалы таравих, кыямул лейл, тахажжуд намаздарын барын нафил сүннөт кылды. Таравих. 20 рекат таравих окуп атабыз. Азыр бирле биздин Бишкекте, же бирле биздин Кыргызстанда эмес. Бардык жерде, аламдын бардык булуң бурчунда мусулмандар эле жашап жаткан болсо, таравих окуп атабыз. ومن تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. Сөздүн баары ушул жерде. Эми ыйык Рамазан айда кайсы бир инсан бир сүннөттү жүзөгө ашырса, бир сүннөттү, мисалы таравих намаз дейли, мисалы багымдаттын 2 рекет сүннөтүн айтыңыз, же болбосо кимдир бирөөгө жөн эле ифтарлык бердиңиз. Бир нан берип койдуңуз да. Ооба. Же 1 килограмм алма сатып алып берип койдуңуз. Же 1 литр суу сатып алып берип койдуңуз. Кимде ким деп атат? Ыйык Рамазан айда мейли күндүзүндө болсун, мейли түнүндө болсун, фарз болбогон эле нафыл сүннөттөрдү жүзөгө ашыра турган болсо, анда ал башка айда бир фарзды жүзөгө ашыргандай соопко ээ болот. О Аллах, кандай гана сонун. Көрүп атасызбы сиз? Жөн эле кошунаңыз менен сүйлөшүп отуруп, ооз ачып койчу деп бир нан бердиңиз. Же сүт бердиңиз, же айран бердиңиз, же суу бердиңиз.
ушунун өзү бир фарзды жүзөгө ашыргандай, зекетти бергендей соопко ээ кылып атат. Зекет фарз да. Мечиттин алдына, үйүңүздүн алдына тилемчилер келип калат. Аллах Тааланын атын атап. Ал кайрымдуулук, ал садака, ал нафил, ал. Кааласаңыз бересиз, кааласаңыз бербейсиз деген. Бирок ошолордун көңүлүн көтөрүш үчүн 1-2 сом, 5 сом, 10 сом берип койсоңуз, башка айда зекет фарз болгон зекетти бергенден соопко ээ болосуз. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda faridatan fima siwa. Ал эми ыйык Рамазан айда кимдир бирөө бир фарзды жүзөгө ашырса, бир фарзды орундатса, аткарса, демек ал Рамазандан башка айларда 70 фарзды жүзөгө ашыргандын сообун алат. Субханалла. Ыйык Рамазан айда аткарылган бир фарз Рамазандан башка айда 70 фарды аткаргандай соопко эге кылат. Мисалы, ошон үчүн көпчүлүк адамдар зекетимди ыйык Рамазан айда чыгарам деп Рамазанга туштап келип, анан Рамазанда бүт бардык жетим жесилердин дарегин алып, эшигин каккылап зекетин таркатат. Же болбосо сиз багымдат намазынын фарзын окудуңуз. Сүннөтүн да фарзын окудуңуз. Анын сүннөтүнө башка айда фарзды аткарганда сооп алсаңыз, багымдаттын 2 рекет фарзын окуганыңыз үчүн башка айда 70 багымдатты окугандай соопко эге болуп атасыз. Wa huwa shahru as-sabr. Was-sabru thawabul janna. Бул ыйык Рамазан айы өзү сабырдуулуктун айы. Бирөө түртүп кетсе дагы эмнеге түрттүң дебей, үйдө кичине бир ызычы болсо дароо аралаша калбай, жубайыңыз, көчөдөгү бейтаныш чоочундар, же жумуштагы кесиптештер, жолдоштор менен кичине чырдашып кеткенде, ала салып эле үстүнөн түшүп арсылдабай, сабырдуу кыла турган болсоңуз, демек сиз туткан розоңдун сообун өзүңүзгө алып калдыңыз. Эгерде сабырсыздык эле кыла турган болсоңуз, анда ошол күнкү розонун сообунан кол жуудуңуз. Кымындай да сооп жок, болгону ачка калганыңыз менен чаңкаганыңыз гана эсиңизде калат. Андан башка эч нерсе жок. Ошондуктан пайгамбарыбыз «Вас-сабру савабухал жанна». Сабырдуулуктун өзү сыйлыгы бейиш. Аллах Таала орозого бейиш сыйлыгына бейиш берем деп жатса, орозонун ичинде сабырдуу болгонго дагы бейиш берем деп атат. Сиз бир отоло бейиштик болуп атасыз. Кайра бейиштик болуп атасыз. Не деген мыкты ибадаттын ээсисиз. Рамазандан алган сабагыңыз сабырдуулук болсун. Ушундай эрктүү, чыдамкай, токтоо деген бир мүнөздү бир айдын ичинде өзүбүзгө сиңирип алышыбыз керек. Шахрул муасат, көңүл көтөрүү, дем берүү, жөлөп таяп коюу, азыркы тил менен айтканда мотивация берүү деген да. Бул ыйык Рамазан ай ушундай ай. Кимди жөлөп таяйсыз? Кимге дем бересиз? Баштыгыңызга нан, суусундук, май, чай, туз алыңыз жетсе 1 килограмм этти салып алып, көчөңүздөгү, айылыңыздагы, аймагыңыздагы, шаарда жашап жаткандар кабат үйдө жашап жатпайбы, шарттуу үйдө. Ошол подъездеги, кайсыл кабаттагы муктаж болгон үй бүлөгө алып барып берип коюу өзү дем берүү, көтөрмөлөө, колдоо, менде барды сизге бөлүштүм деп атасыз да. وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن فيه. Ыйык Рамазан бул ушундай ай, мында момун мусулмандын рызкысына Алла береке берет. Рызкысы десе кимдир бирөө дасторконундагы нан, супарасындагы ун,
муздаткычындагы азык-түлүктү түшүнүп атат болуш керек. Рызкы деген сиздин үйүңүздөгү, үй бүлөңүздүн жашоосунда тыным, жайбаракат, жашоонун үзгүлтүккө учурабай уланышы. Чыр чыкпай, келинчегиңиз менен түшүнүү үстүндө сүйлөшүп жашооңуз. Ата-энеңизге кылган мыкты камылгаңыз, сый-урматыңыз, перзенттериңизге берген тарбияңыз, алардын курсагын тойгозуш үчүн адал эмгек кылууңузду береке дейт. Намазыңызды учурунда окушуңуз. Кошуналарыңызга мыкты мамиле кылышыңыз. Кимдир бирөө сизге жамандык кылса дагы кек сактабастан аны кечирип койушуңуз береке. وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ. Билесизби? Ыйык Рамазан айда астагфируллах десек күнөөбүз кечирилет. Субханаллах десек да күнөөбүз кечирилет. Намаз окусак да күнөөбүз кечирилет. Эми дагы бир күнөөнү кечире турган. Пайгамбар айтып жатат. Ким ыйык Рамазан айда кимдир бирөөнүн оозун ачтырса, ошол ооз ачтыруусу өзүнүн күнөөсүнүн кечирилишине себеп. Ооз ачтырган адамдын күнөөсү кечирилет. Аллах Таала кечиргенде ал 1, 2, 3 күнөөңдү дебейт. Аллах Таала жоомарт, айкөл. Сиз инсан катары айкөлдүк кылып, жоомарттык кылып, кимдир бирөөлөр чакырып, ифтарлык берип жаткандан кийин сизди жараткан Аллах Таала жоомарт эмес дейсизби? Албетте күнөөңүз кечирилди. Ваитка ракабатихи минан нар. Кимдир бирөөнүн оозун ачтырган инсан өзүнүн денесин бир отоло тозоктон бошотуп мунапыс алды деген түшүнүк. Тозоктон бошонуп мунапыс алды деген түшүнүк. Аллаху акбар. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. Ооз ачтырган адамга орозо туткан адамдардын сообундай сооп эч кандай кемибестен жазылат. Мисалы сиз бир кишини чакырып ооз ачтырдыңыз. Бир орозо туткан адамдын сообун алдыңыз. Ооз ачтырганын да сообун алдыңыз, орозо туткан адамдын да, бир орозо туткан адамдын сообундай соопка ээге чыктыңыз. 2 адамга ооз ачтырсаңыз, 2 адамдын, 10 адамга ооз ачтырсаңыз, 10, 100 адамга ооз ачтырсаңыз, анда демек күнүнө 100 адамга ооз ачтырып жаткан инсандар бар. 100 орозо туткан адамдын сообун ар күнү алып турасыз. Өзүңүз да орозосуз. Күнүгө 100 адамга ооз ачтырсаңыз, демек сиз күнүгө орозо туткан 100 адамдын сообу сиздин пайдаңызга жазылып турат. Калу я Расулаллах. Сахабалар пайгамбардын ушул сөзүн укканда бир аз ыңгайсыздана түштү. Алар Лейсе куллина яжид ма юфаттири саим. Аллахтын элчиси, бул сиз айтып жаткан бул байларга таандык болгон сөз окшойт. Анткени биздин баарыбыз эле чекеден эле ооз ачтыра турган деңгээлдеги адамдар эмеспиз. Өзгөлөргө тамак бермек биякта турсун, өзүбүздүн кара курсабызга тамак таппаган адамдарбыз да. Анан сиздин ошол азыркы ооз ачтырса аябай чоң мол соопко ээ болот дегениңиз бизге болбой калат окшойт. Биз ошондой соопко ээ болбой калат окшойбуз дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ю'тиллаху хаза саваб ман фатара саиман ала тамратин ау шурбати маин ау мазката лабанин. Пайгамбарыбыз айтты. Аллах Таала кайсы бир инсан орозо туткан адамды чакырып, бир дана курма, финик, бир дана курма берип болсо да, бир уртам суу же бир уртам сүт берип ооз ачтырса дагы, ошол мен айткан жанагы соопту Аллах Таала берет деп атат. Көрдүңүзбү? Бир дана курма,
bir rutam su, bir rutam süt berip bolsa da ооздаштырсаңыз, demek Allah Taala sizge oroza tutkan adamın soğun berip atat. Peygamberimizden kayırımdуулуктардын эң жакшысы кайсыл дегенде суу берүү, суу суугаруу. Чаңгаган, суусаган адамдын суусундугун кандырып, суу таап берүү, суу берүү эң жогорку деңгээлдеги кайрымдуулук деген. Азыр көпчүлүк ордо туткандар чаңкап суусап турат. А дегенде эле бүт баары суу ичишет. Андыктан бир 300 граммдык жарым литрлик сууларды желим идиштеги дүкөндөн алып, бир 10-15 алып, мунуга ооз ачып коюңуздар деп бирден таркатып коюу менен сиз 10 адамга берсеңиз 10 орозо туткан адамдын соогуна жетишип атасыз. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Бул ушундай ай. Алгачкы 10 күнү Аллахтын мээрими, ортоңку 10 күнү Аллахтын кечирими жай турган. Ал эми акыркы 10 күндүгү баардык орозо туткан момун мусулмандын денеси тозоктон бошотулуп, бир отола азаттыкка чыгып, мунапыс боло турган күн жана түн. من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. Бул ыйык Рамазан айда ким өзүнүн кызматкерине жылуу мамиле жасаса. Кызматкери дегени азыр кээ бирки үйлөрдө бала бакчасы бар да, мындай бала багуучусу бар. Аны биз нянька дейбиз. Же апасын каратат, картайып калган. Же кичинекей наристесин каратат, же оорулуу баласын каратышы мүмкүн, же үйүн оңдоп бер, же короомду тосуп бер, же үйүмдүн алдын тазалап бер, же болсо дагы башка иштерге атайын жалдап келген мардыкерлери бар. Ушулардын баарына жылуу мамиле кылып, жашынакай сүйлөй турган болсо деп атат. Кагып силикпей, сөгүп тилдебей, одону орой сүйлөбөй, богоздонбой, жылуу эле сүйлөп кое турган болсо, Аллах Таала жылуу сүйлөгөндүгү үчүн да анын күнөөсүн кечирет. Жылуу сүйлөгөндүгү үчүн анын денесин Аллах Таала тозоктон бошотот. Не деген мыкты айда жашап атасыз. Эми колундагы кызматкерге жылуу сүйлөсө, тозоктон бошоп күнөөсү кечирилип аткандан кийин жашаганыңызга 10, 15, 20, 25 жыл болуп калды да. Чоң ата болуп калдыңыз. Тай ата болуп калдыңыз. Жашыңыз кыйлага барып калды. Бирок дагы деле токтонуп, ыйык Рамазан айда мындай бир оңолоюн деген ой жок да. Кээ биркилер ошол ыйык Рамазан айда ошол богоздонуп күчөйдү. Аялын сабайт, уулун тилдейт, келинин алдында шеремендеси чыгат. Айтор ушинтип келип, үй бүлөсү бузулуп, талак айтуу менен ажырашып да калып атат да. Ушул 20 жылдан бери сиздин төшөгүңүздү салып, тамагыңызды бышырып, сиздин бардык ушул түйшүңүзгө чыдап келе жаткан аялыңызга жумшак сүйлөй албасаңыз, анда кайсыларыңызга мен адаммын деп баш көтөрүп жүрөсүз да. Мага аябай көп кат кабар келип атат, чалуулар, жазуулар, жазуу түрүндөгү каттар. Эркектерге бир катуураак айтып коюңчу, ушул оңолбоду ушулар деп. Ошо Рамазандын күнүндө жашы бир топко барып калса дагы эки келининин көзүнчө жубайын токмоктоп, тилдеп, сөгүп, акарат кылып, туткан орозоң менен деп орозосуна тил тийгизген эркектер. Экинчи үй бүлөдө болсо ушул ыйык орозону көзгө илбей аялына 5 талак берип берген, 10 талак берип берген эр кул акмактар. Аллах Таалам ошолорго хидаят берсин.
Эми сөзүбүздүн төркүнүнө келдик, сабактын токатерине. Фастактиру фихи мин арбаа хисал. Пайгамбарыбыз айтты. Мына бул мен жогу жакта айткан береке айт этим, улуу айт этим, дем берүү айт этим, соопторду дүңүнөн ала турган айт этим, жумшак сүйлөгөн сөзүңүз үчүн деле өзүңүздүн күнөөңүздү кечирип, тозоктон денеңизди мунафыс кылып бошотуп алганга мүмкүнчүлүк берилген айт этим деп атат пайгамбарыбыз. Эми ушунчалык шанс берилди да силерге. Андыктан фастактиру фихи мин арбаа хисал. Демек, бул айда 4 нерсеге катуу басым жасап калгыла. Эртең өкүнүп калбагыла, бармаңарды иштеп. 4 нерсеге катуу басым жасагыла. Ал мен силерди буйруп жаткан 4 нерсе ашуу ашып, кыя кыялап, белес басып, аркаңарга жүк артып алып, кара терге малына турган өтө татаал сөз же татаал иш эмес. Өтө жеңил. Хаслатайна турдуна бихима раббакум. 4 иштин экөөсүн эгер жасай турган болсоңор, жаратуучу болгон Раббиңерди ыраазы кылдыңар. Машаалла. Мен айткан 4 иштин экөөсүн аткарып кое турган болсоңор, анда Раббиңерди ыраазы кылдыңар. Ал эми Аллах кимге ыраазы болсо, эч качан ал бендесин тозок менен азаптабайт. Аллах кимге ыраазы болсо, анын бу дүйнөдөгү кылган бата, тилек, дуаларын 100% орундатып жүзөгө ашырып кабыл кылат. Ва хаслатана ла гина абикум анха. Ал эми калган дагы 2 иш анын үстүндө болушуңар керек деди. Аны сөзсүз түрдө жасашыңар керек. Ансыз өзү силердин жашооңордун маңызы жок деди. Хош. فأما الخصلتان اللتان эми Раббиңерди ыраазы кыла турган 2 иш деди эле пайгамбар. Раббиңерди ыраазы кыла турган 2 иш бар деди. Кана угуп көрөлүчү. Эмне деди экен пайгамбарыбыз? Раббиңерди ыраазы кыла турган 2 иш ал фашахадату ан ла илаха иллаллах ва тастагфируна. Оңой. Күнүгө күн түндебей ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах дейсиңер. Айбай көп айтасыңар. А бири экинчиси Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Болду ушул. Өтө жеңил. Ошон үчүн айтты. Белес басып, ашуу ашып, кыя кыялап, өзөн кечип, кара терге малынбайсың. Жөн эле. Аялдар ашканада жүрүп, коомдук унада жүрүп, базарга бара жатып, мечиттен келе жатып, балдарды мисалы ойночу аянтка алып чыгып, алар ойноп жатканда отуруп эс алганча ла илаха иллаллахты 100 жыл айтасызбы, истигфарды астагфируллах деп 100 жыл айтасызбы, бир күндө 1000 айтасызбы, бир күндө 10.000 айтасызбы, ал өзүңүздүн пайдаңыз үчүн. Ал эми сөзсүз түрдө жасашыңар керек. Ансыз өз ошол 2 нерсесиз өз силердин бу дүйнөдөгү жашооңордун маңызы жок өзү деген 2 кыслет ал кайсыл десе, пайгамбарыбыз айтты. Фатасалунал жанна ва таудуна минан нар. Бул жашоодо жашап жатып, Аллах Тааладан ыйык Рамазан айда пайдаланып, бейишти сурайсыңар. Өзү жашооңордун маңызы өзү бейишке кирүүдө кыяматта. Ыйык Рамазан айда Аллах Тааладан бейишти сурайсыңар, сурагыла деп атат. Анткени пайгамбарыбыз эмне деген? Ким Аллах Тааладан 3 эле жолу Аллахумма адхилнил жанна, Аллахумма арзукни бил жанна, Аллахумма мени бейишке киргиз, Аллахым мени бейиштик кыл, Аллахым мага бейишиңди бер деп 3 эле жолу сураса, бейиш Аллах Таалага дуа кылып атат. Я Рабби, ушул муну тиленген бендеңди мага киргизесиң деп сиз үчүн бейиш дуа кылат. Ал эми экинчиси кайсыл? Ва таудуна минан нар, тозоктон сактанууну сурайсыңар Аллах Тааладан. Аллахумма ажирни минан нар. Аллахым
meni tozogуңдан сакта, tozogуңдан сакта деп 3 эле жолу сурасаңар, tozog силерге, силердин пайдаңар үчүн Аллах Тааладан сураны дуа кылат. Аллахым, аны мага эч качан киргизе көрбө. Аны бейишиң менен сыйла деп. Ардактуу ата-эне, агайын тууган, сүйүктүү бир тууган, достор, баарыңыздардын туткан орозоңуздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.